Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз өтө турган темабыз көп багыныңкы татаал сүйлөм деп аталат. Анда эмесе сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкүдөй максатты коюп алалы балдар. Көп багыныңкы татаал сүйлөмдү башка багыныңкы сүйлөмдөрдөн ажырата алабыз. Алган билимдерибизди көнүгүүлөр менен бушуктап машыгабыз балдар. Сабаттуу жазууга, кыргыз адабий тилдин нормасында таза, так сүйлөөгө көнүгөбүз. Көп багыныңкы сүйлөм деген эмне? Биринчи, көп багыныңкы сүйлөм кебебизде татаалданган ойду билдирет. Экинчи, бири экинчисине грамматикалык жана маанилик жактан тыгыз байланышта болот. Үчүнчүсү, сүйлөм бүтүн бир синтаксистик бирдикте айтылат. Мисал келтирип көрөйүн. Эгерде алга умтулуу болбосо, турмуш бир жактуу болсо, анда ал токтоп калбайт беле деген сүйлөм турат. Мына ушул жерде анда ал токтоп калбайт беле деген бул баш сүйлөм. Ушул баш сүйлөмгө эки багыныңкы сүйлөм баш ийип турат. Демек, эки же андан ашык багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөмгө маанилик жана грамматикалык жактан бирдикте болуп, синтаксистик бир бирдикте айтылса, аны биз көп багыныңкы сүйлөм деп айтат экенбиз балдар. Көп багыныңкы татаал сүйлөм бирдей маанилик катышта да, ар башка грамматикалык катышта да келе берет. Мына ушунусуна карап, көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдү биз эки топко бөлөбүз. Биринчиси бир өңчөй багыныңкы татаал сүйлөм, экинчиси бир өңчөй эмес багыныңкы татаал сүйлөм. Бир өңчөй багыныңкы сүйлөм деген эмне? Грамматикалык түзүлүшү жана баш сүйлөмгө карата маанилик катышы жагынан бирдей болот. Бирдей суроого жооп берет. Мисал келтирип көрөйүн мен. Мисалы, эрте айдалган эгиндер сеңселип, кеч айдалган эгиндер көк майсаң болуп, айдоо аянтын көрккө бөлөйт. Бул жерде айдоо аянтын көрккө бөлөйт деген бул баш сүйлөм. Ушул баш сүйлөмгө карата эки багыныңкы сүйлөм турат. Биринчиси эрте айдалган эгиндер сеңселип, кантип деген суроого жооп берип атат. Экинчиси кеч айдалган эгиндер көк майсаң болуп. Бул дагы кантип. Эки багыныңкы сүйлөмдө тең ып деген мүчө уланып атат. Схемасында көрүп турасыңар. Демек, экөө бири-бирине мындай тең бирдей суроого жооп берип, бирдей тең укукта тургандыктан, муну биз бир өңчөй багыныңкы сүйлөм деп айтат экенбиз. Кийинки сүйлөмгө көңүл бөлгүлө балдар. Суу баарыбызга жетсе, жерлер тең бөлүнсө, убагында эгиндерди сепсек, күзүндө мол түшүм болоруна ишенебиз. Бул сүйлөмдө күзүндө мол түшүм болоруна ишенебиз деген сүйлөм бул баш сүйлөм. Ал эми ага баш ийип турган суу баарыбызга жетсе, жерлер тең бөлүнсө, убагында эгиндерди сепсек дегендер булар көп багыныңкы сүйлөм. 3 багыныңкы сүйлөм баш ийип турат. Бир баш сүйлөмгөчү балдар. Мунун суроосу үчөөндө тең кантсе деген суроого жооп берип атат дагы. Схемасын көрөлү. Мисалы, суу баарыбызга жетсе дегенди са анан барабар тең болуп атат кийинки сүйлөмгө. Жерлер тең бөлүнсө. Бул дагы тең байланышта. Биз айттык го жана бир өңчөй мааниликте кетет депчи, окшош суроого жооп берип, бирдей синтаксистик милдет аткарат деп. Кийинкиси убагында эгиндерди сепсек. Бул жерде да са анан плюс ык мүчөсү биз дегендей мааниге кетип атат да. Мына ушинтип бул дагы бир өңчөй багыныңкы, бир өңчөй көп багыныңкы татаал сүйлөм болуп эсептелинет экен балдар. Эми балдар, экинчибиз бул көп багыныңкы сүйлөмдөрдүн экинчиси бир өңчөй эмес багыныңкы сүйлөмдөр.
бир өңчөй эмес көп багыныңкылуу сүйлөмдөр кандай болот экен? Баш сүйлөм менен байланышуу жолдору ар түрдүү. Синтакстик аткарган милдети да ар башка болот. Бир баш сүйлөмгө эки же андан ашык багыныңкы сүйлөм баш ийет экен дагы, алар жанагы бир өңчөй көп багыныңкылуу сүйлөмгө окшобостон мүчөлөрү дагы, суроолору дагы ар түрдүү болуп, биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө байланышса, же болбосо биринчи сүйлөм түздөн түз баш сүйлөмгө байланышса, экинчи сүйлөм мындай бир тең байланышка жакыныраак болуп айтылып калышы мүмкүн экен да. Мисал келтирип көрөлү. Би менен бай аттанып кеткенден кийин баласынын абалы оор болсо да, алар бир балиеден кутулгандай жеңилдешти. Эмне кылышты? Алар бир балиеден кутулгандай жеңилдешти. Бул баш сүйлөм. Ушул баш сүйлөмгө эки жөнөкөй сүйлөм баш ийип атат. Биринчиси би менен бай аттанып кеткенден кийин качан деген суроого жооп берди. Экинчиси баласынын абалы оор болсо да кантсе деген суроого жооп берди. Ошондо биз схемасын карап көрөлү. Биринчиде дан деген мүчөдөн кийин деген дан деген мүчө уланды, андан кийин деген жандооч кетти да. Ал эми экинчисинде са анан да деген мүчөлөр уланып жасалып атат балдар. Демек, бул бир өңчөй эмес көп багыныңкы татаал сүйлөм деп аталат экен. Ушуга эле улай дагы кийинки мисалды келтирейин. Калың дүбүрт дал үйдүн түбүнө келип токтогондо, ууктары карсылдап, керегелер качырай баштады. Эмне кылды? Керегелер качырай баштады деген бул баш сүйлөм. Ал эми керегелер качырай баштады качан? Калың дүбүрт дал үйдүн түбүнө келип токтогондо. Бул мезгилин көргөзүп атат дагы. Керегелер качырай баштады кантип? Ууктары карсылдап. Демек, бул жерде эки сүйлөм эки башка суроого жооп берип, эки түрдүү жол менен тең укукта эмес, эки түрдүү жол менен байланышып атат баш сүйлөм. Демек, муну дагы биз бир өңчөй эмес багыныңкы татаал сүйлөм дейт экенбиз. Схемасын карагыла. Биринчи калың дүбүрт дал үйдүн түбүнө келип токтогондо дегендеги сүйлөмдөгүсү ган акыркысында, анан да деген мүчө уланды. Экинчисинде ууктары карсылдап дегендеги ып мүчөсү уланды. Андан кийин баш сүйлөм келди балдар. Бардык эле учурда бир өңчөй эмес багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөмгө карата байланыша бербейт экен. Кээде анын акыркы гана сүйлөмү баш сүйлөмгө байланышса, биринчиси кыйыр түрүндө байланышып келе берет экен. Мен жана дагы айттым муну. Мисал келтирип көрөлү. Чиркейлер аттын таноосуна өрдөп кеткен белем, ат тыбырчылап, бышкырып жибергенде, үйдүн артындагы ит тура калып үрө кетти дейт. Бул жерде үйдүн артындагы ит тура калып үрө кетти деген бул баш сүйлөм. Ал эми ат тыбырчылап, бышкырып жибергенде дегени бул багыныңкы сүйлөм. Чиркейлер аттын таноосун өрдөп кеткен белем деген бул дагы багыныңкы сүйлөм. Канткен менен биринчиси ушундай суроого жооп берсе, экинчи сүйлөмдөр кантип деген суроолорго жооп берип атат. Ошентип, бул жерде баш сүйлөмгө 3 багыныңкы сүйлөм байланышып атат. Биринчиси кыйыр түрүндө кетти. Чиркейлер аттын таноосуна өрдөп кеткен белем деген канткенде деген же болбосо кантип дегендей суроого жооп берип атат дагы. Бул кыйыр түрүндө байланышып атат баш сүйлөмгө. Ал эми экинчиси ат тыбырчылап кантип, бышкырып жибергенде кантип же болбосо качан дегенде суроо берсең болот. Мына ушул жерде тең экөөндө тең эми мындай тең кетип атат да балдар. Ошондо бир өңчөй эмес багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен ар башка каражаттар боюнча дагы тутумдашат экен. Экинчиси синтакстик милдеттери дагы ар башка болот экен. Үчүнчүсү баш сүйлөм менен кээде кыйыр түрдө байланышып келет экен балдар. Мен жана айткан боюнча дагы бир сыйрак эсиңерге салайын. Биз көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдү бир өңчөй, анан бир өңчөй эмес багыныңкы кылып бөлүп атабыз. Бир өңчөй болгондо суроолору окшош болуп, бирдей синтакстик милдет аткарып,
бирдей суроого жооп берип атса, ал эми бирөөңчөй эмес багыныңкы сүйлөм мына азыркы биз айткандай 3 башка же 4 башка ушундай бир белгилер менен айырмаланып турат экен да. Анда эмесе балдар, биз алган билимибизди бекемдөө максатында төмөнкү көнүгүүлөрдү иштеп көрөлү. Окуу китебиңерди ачкыла, 215 көнүгүү. Мында берилишинде мындай дейт: берилген сүйлөмдөрдүн тутумунда канча жөнөкөй сүйлөм бар экенин аныктап, тыныш белгилерин койгула жана схемасын чийгиле дейт. Мен силерге ушул эмени биринчи сүйлөмүн түшүндүрүп берейин, андан кийинкисин дагы иштеп көрөбүз. Сары жалын соймоңдоп, түндүн капкара көшөгөсүн өңөрүп жалмалап, кызыл учкундар жылтылдап, алар караңгылыктын кучагына кирип жок болуп жатты. Бул жерде алар караңгылыктын кучагына кирип жок болуп жатты деген бул баш сүйлөм балдар. Схемасында чарчы каша менен белгиленип турат, акыркысы. Андан кийин эми өйдө карата сыдырып көрөлү. Кызыл учкундар жылтылдап, кантип? Кызыл учкундар жылтылдап, ып мүчөсү уланды. Анан дагы жогоркусуна кетели балдар. Мына схема менен арттан баштап алдыга кетип баратабыз. Түндүн капкара көшөгөсү өңүрүн жалмалап, кантип? Жалмалап, ып мүчөсү кетип атат. Андан кийинки биринчи сүйлөмгө келебиз эми. Сары жалын соймоңдоп, кантип? Ып мүчөсү болуп атат. Сары жалын соймоңдоп. Мына ушинтип схемасын түзгөндө биринчи, экинчи, үчүнчү сүйлөмдө тең, багыныңкы сүйлөмдөрдө ып кетип атат. Бул демек бирөөңчөй багыныңкы көп багыныңкылуу татаал сүйлөм болду. Анан чарчы каша бул баш сүйлөм болду. Мына схемасын ушундай кылып чийебиз балдар. Бул эле көнүгүүнүн экинчисине токтололу. Күн күркүрөгөн сайын, чагылган жаркылдаган сайын, кара жамгыр төккөн сайын сугачы андан да көп жамгыр жаашын тилейт дейт. Мынакей бул жерде дагы биз азыр тыныш белгилерин коебуз ушул жерге. Андан кийин канча багыныңкы сүйлөм бар экен, алар бирөөңчөй багыныңкы сүйлөм бекен же бирөөңчөй эмес көп багыныңкы сүйлөм бекен ажыратып көрөбүз. Анда туура кийинки иштеген туура жообун ачайын. Күн күркүрөгөн сайын, чагылган жаркылдаган сайын, кара жамгыр төккөн сайын сугачы андан да көп жамгыр жаашын тилейт. Бул жерде биринчи күн күркүрөгөн сайын дегенде ган, анан сайын деген схемада кетип атат. Андан кийин бул тең укукта кетип атат. Чагылган жаркылдаган сайын мынакей ган, анан дагы сайын кетип атат. Андан кийин кара жамгыр төккөн сайын, бул жерде дагы ган, анан сайын. Андан кийин сугачы андан да көп жамгыр жаашын тилейт деген бул баш сүйлөм. Муну чарчы кашага алабыз. Муну ошентип бул сүйлөмдө 3 бирөөңчөй багыныңкылуу татаал сүйлөм экен балдар. Үчүнчү сүйлөмдү окуйм балдар. Анын мурунку күйөөсү дүйнөдөн кайтканда, аркасында калган жесирге ээ болор эч кимиси болбогон соң Тыныбек адал кызматы үчүн аны Субанга никелеп койгон. Бул сүйлөмдөн дагы силер чегин ажыратып, баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү табабыз. Анын ичинен багыныңкы сүйлөмдөр кайсыл жанагы бирөөңчөйбү же бирөөңчөй эмеспи, ошол тибин аныктайсыңар. Мен силерге туура жообун ачайын. Анын мурунку күйөөсү дүйнөдөн кайтканда, аркасында калган жесирге ээ болор эч кимиси болбогон соң Тыныбек адал кызматы үчүн аны Субанга никелеп койгон. Бул жерде Тыныбек адал кызматы үчүн аны Субанга никелеп койгон деген бул баш сүйлөм болот дагы. Ал эми анын мурунку күйөөсү дүйнөдөн кайтканда дегенде ган, анан да мүчөсү уланды. Анан ошого кийинки экинчиси аркасында калган жесирге ээ болор эч кимиси болбогон соң дегенде ган, анан соң. Бул бирөөңчөй эмес, көп багыныңкылуу татаал сүйлөм экен балдар. Андан кийинки 4-үнчү сүйлөмдү өтөбүз. Жылдыз толуп мал короого кирип, эл аягы тыңгыча ал үйгө кирген жок. Ушул сүйлөмдү дагы жанагындай кылып иштеп көрөбүз. Эгерде силер туура таап иштеген болсоңор, анда мен туура жообун ачып көрөйүн. Жылдыз толуп мал короого кирип, эл аягы тыңгыча
ал үйгө кирген жок. Бул жерде ал үйгө кирген жок деген бул баш сүйлөм болот дагы. Ал эми ага чейинки жана чарчы кашага чейинкисин карасаңар, схемада 3 багыныңкы сүйлөм турат. Биринчиси жылдыз толуп дегенде ып мөчөсү менен кетти. Анан мал короого кирип дегенде экинчисинде да ып болду. Анан үчүнчүсү гыча, гыча деген, тын деген сөзгө гыча мүчөсү уланып коюлуп атат да. Ошентип бул бир өңчөй эмес багыныңкы, көп багыныңкы сүйлөм экен балдар. Кийинки сүйлөм балдар. Командир адымдап алга аттанганда бир да адам калбастан баары артынан ээрчи басты. Муну дагы жанагындай кылып туруп чегин ажыратабыз. Баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү табабыз. Алар бир өңчөй бекен же бир өңчөй эмес бекен карап көрөсүңөр. Эгерде туура тапкан болсоңор, анда мен бияктан ачып көргөзүп коеюн, текшертип карап алгыла. Командир адымдап алга аттанганда бир да адам калбастан баары артынан ээрчи басты. Бул жерде баары артынан ээрчи басты деген бул баш сүйлөм, ага эки жөнөкөй багыныңкы сүйлөм баш ийип атат. Командир адымдап алдыга аттанганда схемасын карагыла, ган плюс да деп турат. Андан кийинкиси бир да адам калбастан дегенде бул экинчи схеманы карагыла, бас плюс дан деп турат. Демек, андан кийин чарчы каша турат. Бул баш сүйлөм, баары артынан ээрчи деген. Демек, бул жерде бир өңчөй эмес, көп багыныңкылуу татаал сүйлөм бар экен. Мына балдар, ушундай кылып биз ушул көнүгүүнү андан ары дагы улантабыз. Дагы бир эки сүйлөм калды. Ушул сыяктуу кылып жыйынтыктап коесуңар. Өтүлгөн теманы бушуктоочу суроолорго кезек келди балдар. Биринчи суроо. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөм баш сүйлөмгө карата кандай жолдор менен байланышат? Биз эртеден бери айтып атабыз ушуну. Туура таптыңар болуш керек, азаматсыңар. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөм баш сүйлөмгө карата эки жол менен байланышат дедим. Бири бир өңчөй, экинчиси бир өңчөй эмес болуп. Кийинки суроо көтөрүлү. Берилген сүйлөмдүн схемасын кантип түзсө болот? Башкалар жайбаракат бастырып баратса, сен болбойсуң, жоо кууп келаткансып. Ушул жерде эки багыныңкы сүйлөм бар экен. Ушул эки багыныңкы сүйлөмдү баш сүйлөмгө карата кандай кылып схемасын түзсөк болот? Силер дароо эле түзө калдыңар деп ойлойм мен. Түзүп аткан болушуңар керек. Жетишип түзүп калсаңар, мен туура жообун айтамын анда. Схемасын мынтип түзсөк болот экен. Башкалар жайбаракат бастырып баратса дегенге са, анан үтүр коебуз дагы. Сен болбойсуң дегенде сың мүчөсүн уладык дагы. Анан жоо кууп келаткансып дегенди биз чарчы каша калдык, анткени ал баш сүйлөм. Схемасы мына ушундай түзүлөт экен балдар. Акыркы сурообуз балдар, көп багыныңкы сүйлөм деген эмне? Албетте, көп багыныңкы сүйлөм эки же андан ашык багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен грамматикалык жана маанилик жактан ажырагыс болуп тутумдашып, татаалданган ой пикирди билдирип турса, көп багыныңкылуу татаал сүйлөм болот балдар. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү, жеткиликтүү болду деп ойлойм. Бир канча мисалдар менен өзүм жасап түшүндүргөнгө аракет жасадым. Анда эмесе бүгүнкү тапшырманы алып алгыла. Схемага карап силер сүйлөм түзүп келесиңер. Окуу китебиңерде 217 көнүгүү. Эгер ушул сыяктуу биринчисиндегидей сыяктуу таблица болсо, анда силер бир өңчөй кылып түзөсүңөр. Ал эми экинчиде көрсөтүлгөндөй таблицада болуп кала турган болсо, анда аны силер бир өңчөй эмес багыныңкы сүйлөм катарында түзөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз дагы соңуна чыкты. Көрүшкөнчө кийинки сабакка чейин сак саламатта болуңуздар.